Бишкекте шаар ичин аралап жүргөн жылкылардын үйүрүн Илим Карыпбеков видеого тартып алган. Ал кароосуз жүргөн малдын ээсин жоопкерчиликке тартып, же ээси жок мал деп жарыялаш керек дейт. Ынтымак паркындагы жылкылардын үйүрү эсиңиздеби? Алар дагы деле шаар ичинде жүрөт. Эми алар ишенимдүү колдоо. Жылкыларды патрулдук милиция кайтарып жатат. Эгер олотту карай турган болсок, патрулдук милиция мал кайтаргандан башка элге көбүрөөк муктаж. Эгер бул жылкылар ээсине кереги жок болуп жаткан болсо, мүмкүн ээси жок деп жарыялаш керек. Биздикилер бул көйгөйдү 1 саатта эле чечип коюшат. Ал эми 2 сааттын ичинде даамдуу бешбармак жана чучук даяр болот деп жазат Илим Карыпбеков. Это те самые лошади, которые паслись на новом парке Ынтымак. И сейчас вот их пасет патрульная милиция. Гоняет их.